Jamila махаббат жөнүндө эң сонун баян. Муну Луи Арагон француз жазуучусу айтып келет. Ал гана эмес, Jamilаны Ромео Джульеттага дагы салыштырып келишет. Баарыбыз эле билгендей, Jamila чыгармасында, Jamila баянында айымдардын укугу тебеленгенин Чыңгыз Айтматов өзү жазып келген. 60-жылы феминизм Европада күч алат. Бирок 1958-жылы Jamila чыкканда биздин элде андай нерсени эч ким уккан дагы эмес. Ошол себептен өз ою бар, өз каалаганын билген, өз сүйгөнүн өзү тандаган Jamila көпчүлүктүн кыжырын кайнатып, Айтматов ошол учурда жада калса критикага кабыл алынган. Бирок өзүбүз көрүп жаткандай, Айтматов алдын ала көрө билип, азыркы биздин кыргыз кыздар кандай болорун ошол Jamilанын образы аркылуу бериптир. Бирок чынында эгер Jamilанын образын жакшылап талдап көрсөк, таң калуулар пайда болот. Себеп ошол патриархалдык коомдо кантип Jamila калыптанып калды. Анткени тарбия, таалим такыр бөлөк эле, бирок ага карабастан Jamila өз ою бар. Өз каалаганын кылган. Мырзалардан кем калбастан ошол оор жумушту кылып, жада калса мырзаларды катуу тамашага алып, ал эми аны бирөө жүнүнө тийсе, уруш талашка чейин барган, ушундай өзүн өзгөчө бош кең алып жүргөн айымдардан болот. Ошол эле учур Садыктын апасына дагы көңүл бурсак, колунда бийлиги бар. Мырзаларга муну кыл, тигини кыл деп айта билген, ошол мырзалардын жумушун тең тайлашып кылган. Анда дагы Jamilада дагы ошол мырзалардын жада калса сыпаттары көрсөтүлгөн. Ал учурда айымдын ою такыр эле эске алынбастан үй бүлөлөр курулуп келген. Jamilанын окуясы дал ошондой болот. Ошол учурда Садык менен Jamilанын баш кошкону аз эле болгондо, Садык согуш талаасына кетип калат. Jamila анын сүйүүсүн көп күтөт, бирок такыр эле ала албайт. Анан ошол учурда Данияр пайда болот дагы. Даниярды Jamila башында көп жактырбай келет, жада калса катуу тамашага да салып койчу. Бирок бир күндөрү көп убакыт өткөндөн кийин экөөнүн ортосунда чоң сүйүү пайда болот. Анда ягында Jamila өз чечими менен, өз каалоосу менен чын сүйүүсүнүн артынан, Даниярдын артынан ээрчип кетет. Жерге, элге болгон сүйүү, андан тышкары согуштун азабы, айымдардын укугу тебеленгени айтылат. Анан дагы эң кызыгы, сүйүү, сезимдер Jamilанын же Даниярдын атынан айтылбастан Садыктын иниси Сейит аркылуу берилет. Сейит ал учурда 15 жаштагы жаш жигит. Ошол себептен анын түшүнү менен сүйүү эмне экенин биз дагы окурмандар билип түшүнө алабыз. Чыгарма Совет торунда эле экрандаштырылган. Башкы ролдордо Наталья Арынбасарова жана Сүймөнкул Чокморов. Сүймөнкул Чокморовдун оюнда ал Даниярдын образын жеткиликтүү аткара албай калган. Ошол себептен ал жада калса өзү дагы Jamilанын негизинде тасма тартам деп жүрүп, тилекке каршы тартпай калган. Ал эми кийинчерээк 2018-жылы Франция тараптан дагы Jamila экрандаштырылат. Бирок ал жакта башкы ролдор такыр эле чыгармадагыдан бөлөкчө болуп, мисалы Данияр ак чачтуу, ал эми Jamila болсо кичине бөлөк сыпаттар менен болгон. Ошол себептен чыгарма менен тасманын ортосундагы айырма өтө чоң.